Талалап иштеп топтогон каражатына тургузган турак жайында көйгөй болууда. Төрага Ататүрк паркынын айланасындагы маселени ыкчам чечүүгө чакырды. Акчалай төлөмдөрдү накталай эмес түрдө гана жүргүзгөн ишкерлер ККМди колдонбой эле иштей алышат. Салык кызматынын жаңы мүмкүнчүлүктөрү. Бала жылмайса, аалам жылмаят. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүн утурлай уюштурулган майрамдык шаң. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинети менен кала жетекчилиги Ататүрк паркынын айланасындагы жагдайды тез арада четиши керек. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жыйынында төрага Нурлан Мекшакиев билдирди. Өзүнө жана жалпы депутаттарга аталган маселе боюнча көптөгөн кайрылуулар келип жатканын белгилеген төрага, аларда биздин жарандар, айрымдары узак жылдар эмгектенип, талаалап иштеп миграцияда жүрүп топтогон каражатына ошол парктан там сатып алышкан экен. Эми кайдыгер караганыбыз болбойт, мыйзам талаптарын бекем сактап, тез арада көйгөйдү чечишибиз керек деди. Кала жетекчилиги тарабынан 16 апрелде Ататүрк паркына байланышкан 124 токтом жокко чыгарылганы айтылган. Тагыраагы Сейилбакта мыйзамсыз курулду делген 198 объект бар экени белгиленген. Ошондон бери аталган маселе боюнча түрдүү пикирлер айтылып, жогорку кеңештин депутаттарына да көптөгөн кайрылуулар келип түшүүдө. Учурдан пайдаланып мен да айтып коеюн, ошол негизи Алмаз Акунжанович, Бишкектин мэрине да айтканбыз, министрлер кабинетине да айтканбыз, ушул Ататүрк боюнча ыз учууну мына жакшынакай кылып чечиш керек. Бул жерде, ал жерде көптөгөн биздин шаар тургундарынын, биздин жарандардын тагдыры канча жылдан бери талаалап жүрүп, миграцияда жүрүп, курган үйлөрү ыйлап атышат, аябай ызылдашып, ушул маселени тез арада жакшынакай кылып мыйзам чегинде чечиш керек. Бул маселени айтпасак болбойт. Себеби дегенде күндө күн алыс кайрылуулар, биздин дарекедагы жогорку кеңештин төрагасы катары мага да абдан көп кайрылуулар болуп атат. Бул маселени жакшы кылып туруп мыйзам чегинде чечпесек болбойт. Тез аранын ичинде буга чекит коюшубуз керек. Бийлик Кыргызстанда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого колдонуу үчүн жол бербейт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал Бишкекте өткөн кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча Евразиялык топтун 40-чы пленардык жыйынында сүйлөдү. Министрлер кабинетинин башчысы терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого каршы күрөшүүнүн улуттук системасы бүгүнкү күндө натыйжалуу иштеп жатканын жана бул жаатта эл аралык жана улуттук талаптарга жооп берерин баса белгиледи. Кыргызстандын министрлер кабинетинин жана президенттин администрациясынын атынан Кыргызстан мындан ары эч кандай түзүмдөргө биздин өлкөнү кылмыштуу кирешелерди адалдоо үчүн пайдаланууга жол бербейт деп ишендиргим келет, деди ал. Кыргызстандын салык мыйзамдарына киргизилген акыркы өзгөртүүлөргө ылайык акчалай төлөмдөрдү накталай эмес түрдө гана жүргүзгөн ишкерлер ККМди колдонбой эле иштей алышат. Бул тууралуу салык кызматы билдирди. Бул жаңы нерсе QR төлөмдөр, пост терминалдар, төлөм терминалдары, идентификацияланган электрондук капчыктар, мобилдик тиркемелер жана башка перифериялык түзүлүштөр аркылуу товарларды сатууда, жумуштарды аткарууда жана кызматтарды көрсөтүүдө калкка төлөмдөрдү накталай эмес формада гана жүргүзгөн ишкерлерге тиешелүү. Бирок накталай эмес жана накталай төлөмдөрдү кабыл алган субъектилер бул мыйзам жобосун колдоно албайт. Муниципалитеттин жыйындар залында мэр Айбек Жунушалиев менен Чэнду шаарынын мэри Ван Фэнчао жетектеген делегациянын жолугушуусу болду. Тараптар өлкөлөрдүн жетекчилиги, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин ортосунда натыйжалуу Кыргыз-Кытай стратегиялык кызматташтыгы түзүлүп, шаарлар аралык байланыштар активдүү бекемделип жана кеңейтилип жатканына ишеним билдиришти. Айбек Жунушалиев ошондой эле акыркы жылдарда Кыргыз-Кытай мамилелери бекемделип жатканын баса белгилеп, Чэнду шаары менен эки тараптуу кызматташууну тереңдетүү Бишкек үчүн маанилүү жана артыкчылыктуу экенин белгиледи. Ван Фэнчао соода экономикалык кызматташтыкты жакшыртууну, ошондой эле инвестициялык демилгелерди жана соода экономикалык байланыштарды мындан ары өнүктүрүү үчүн Бишкектин Чэнду шаарында өкүлчүлүгүн ачууну сунуштады. Бул менин Бишкек шаарына биринчи жол келишим. Шаар жаш жана гүлдөп өнүккөн деп белгиледи
деди Ван Фэнчао. Айбек Жунушалиев келечектеги инвестициялык долбоорлор транспорт, маданият жана турак жай коммуналдык чарба тармактарына байланыштуу болорун кошумчалады. Жолугушуунун соңунда тараптар мындан аркы өз ара пайдалуу кызматташууга ишенимин билдиришти. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 13-18 майга караган түндөрү болгон окуялар боюнча бардык шектүүлөр аныкталып кармалганын билдирди. Ал боюнча 11 кылмыш иши козголуп, 75 жабырлануучу такталганын айтты. Жабыр тарткандар Пакистандын жана Бангладештин жарандары. Бардык болуп, кылмышка шектүү катары Кыргызстандын 21 жараны кармалды. Андан тышкары Египеттин 4 жаранына иш козголуп, үй камагына чыгарылган. Бишкек милициясы кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен иш козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Өлкөнүн коомдук коопсуздугун камсыздоодо милиция кызматкерлеринин салымы жогору, калк арасындагы укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алууга багытталган түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мамлекеттин жарандардын бейпил жашоосун камсыздоодо тартип сакчыларынын орду чоң. Дал ушул кыргыз милициясынын түптөлгөнүнө быйыл 100 жыл толот. Бир кылым кызмат кылган кыргыз милициясы бул убакытта өнүгүп, кубаттуу болууга умтулуп, катары жаңы кызматкерлер менен жаңыланып келет. Милиция болууну самап, өспүрүмдөр менен иштеген инспектор тууралуу алдыдагы материалда. Балдардын укугун коргоо негизги милдетим. Дал ушундай ураанды карманган Таңсулуу Мирзабекова Бишкектин Лелин райондук ички иштер башкармалыгында эмгектенет. Каарманым жаш өспүрүмдөр менен иш алып баргандыктан убактысынын басымдуу бөлүгү өзүнө бөлүнгөн мектепте өтөт. Жаштар арасында кылмыштуулукту болтурбоо, алдын алууда түшүндүрүү иштери маанилүү экенин айткан Таңсулуу Мирзабекова интернет өнүккөн заманда өспүрүмдөрдүн оюн бөлгөн учурлар арбын экенине токтолот. Ата-аналар жумушка алаксып, баласына көңүл бөлбөй койгон учурлар да бар. Алар менен деле түшүндүрүү иштерин алып барабыз, мектепке чакыртабыз. Жана да кошумча айтып кетчү нерсе, бизде мектепте жаш өспүрүмдөр ар бир нерсеге кызыгат азыркы учурда. Алардын бири чылым чегүү. Чылым чеккен учурда биз окуучулар менен түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Ал жерге ата-энесин чакырып туруп, биз протокол түзөбүз. Түйшүктүү, ошол эле учурда жоопкерчиликтүү кызматты аркалаган инспектор учурда 33 жашта. Өзү айым болгонуна карабай, жашы жетелек өспүрүмдөр арасындагы коопсуздукту камсыздап, мектеп окуучулар арасындагы ар кандай кылмыштуулукту болтурбоонун негизги милдети деп билет. Учурда мектептерде окуу аяктагандыктан эми окуучулардын эс алуусундагы коопсуздукту камсыздоо жумушу башталат. Мектепте тарады. Биздин негизги жумуш, мектепте азыр лагерлер бар. 2 класста болот лагерлер. Ал жакта биз коомдук коопсуздугун камсыздап беребиз. Ушул жерге барып, балдарды карап көзөмөлдөп турабыз. Андан сырткары азыр 3 айлык каникул эс алуу учурунда азыр суу бассейн сезону башталды. Ошол себептен ата-энелерге кайрылып кетким келет. Мүмкүн болушунча балдарыңыздарды көзөмөлдөңүздөр. Жана кечки саат 10дон кийин көчөгө балдарыңыздарды чыгарбаңыз. Чоң адамдын коштоосу жок, көчөгө чыгарбаңыздар деп суранып кетмекмин. Бала кезинде милиция кызматкери болсом деп кыялданган Таңсулуу Мирзабекова учурда үй жумушуна да, мамлекеттик жумушка да үлгүрүп, ары түйшүктүү, ары жооптуу кызматты аркалап келет. Ишинде кыйынчылыктар болорун жашырбаган каарманымдын жолдошу да милиция кызматкери. Тартип сакчылары ар дайым күжүрмөн даярдыкта болгондуктан, ар кандай кырдаалга жараша 24 саат бою жумушта болуп, үйгө барбай калган учурлары да болот. Чындыгында кыйынчылыгы бар. Анткени түнү күнү рейдке кетишибиз мүмкүн. Ар кандай ызычуулар болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу кыйынчылыктары бар. Бирок жолдошум аны түшүнөт. Ар убакта түшүнөт.
Милициянын жумушу аял заты үчүн түйшүктүү болсо да бүгүнкү күндүн өспүрүмдөрү, айрыкча шаар жериндеги балдар менен иштөөнүндө өзүнчө жоопкерчилиги бар. Бирок жумушунун оордугунан да коомго пайдалуу, өспүрүмдөрдүн коопсуздугу үчүн жан үрөп иштөө андан да маанилүү экенин айткан жаш инспектор сүйгөн кесибин таштабасын билдирет. Күч тармагындагы айымдардын катарын толуктап, ар дайым эл кызматында күжүрмөн эмгектин үстүндө болорун кошумчалады. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Улуттук кардиология жана терапия борборунда нур менен дарт аныктоочу жаңы бөлүм ачылды. Заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалган бул бөлүм жүрөк кан тамыр системасынын уникалдуу программасы бар магниттик резонанстык томография, стационардык рентген аппараты жана ультрадобуштуу диагностикалык аппараты менен камсыздалган. Бул аппараттар Япония өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүү программасынын долбоорун алкагында алынган. Белгилүү болгондой, акыркы үлгүдөгү бул аппараттарды алуу үчүн Кыргыз өкмөтү 2020-жылы Япония өкмөтүнө кайрылган. Мунун негизинде Япониянын өкмөтү 500 миллион иенге грант бөлгөн. Бул каражатка мындан сырткары улуттук госпитальга компьютердик томографияда сатылып алынган. Бул ошо эмесин карайт да, магнитомагнитный томограф биз айтып кетебиз, мына мягкие ткани депчи. Ошо полностью послойно биякта карап берет да, уже непосредственно. Каерде повреждение бар жүрөктө, кайсы сосудта, кандай тромб, каерде турат, ошонун баарын биякта караса болот да. Послойно баарын карап беришет. Потом бул киргизгенден кийин дагы карайбыз, башка возможно 20 программа иштейт биякта. Башка направление менен келип туруп, возможно даже не кардиологический пациенттарда биякта караса болот да ужечи. Улуттук госпитальда дүйнөлүк банктын проект менен коюлган болчу, магнитный томограф биякта да коюлду. Биз ойлойбуз, башка центрге караганда арзан болуп туруп, мындай очередь кылбай эле эки жерде келип пациенттер направление менен караса болот да. Азыр 20 программа бар дейт биякта. Биринчи ошол жүрөк ооруларды эметет, анан баарын системаны киргизгенден кийин, возможно, уже дополнительно башка программалар менен башка пациенттерди уже кара беришет да. Бала жылмайса, аалам жылмаят. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата Бишкек мэриясы тарабынан уюштурулган майрамдык иш-чара болуп өттү. Мааракеге 1000ден ашуун кичинекей шаар тургундары катышты. Аларга жагымдуу маанай тартуулоо үчүн концерттик программалар уюштурулуп, белектер берилди. А пути, не пути, ну кому я говорю, не пути у тебя люблю, да всегда мы друг друга ЛП. Мектепте гүлдөр көп, карайбыз бүпөлөп, түстөрү артыр күн аксары кызыл көк. Өмүр берип сынайсың, өмүр алып кыйнайсың. Кылсаң да карманам, баштаймын кайрадан, күрөшүнгө мен чыдаймын. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата борбордо Бишкек мэриясы тарабынан майрамдык иш-чара уюштурулду. Бүгүнкү иш-чарага апасы менен келген кичинекей Алтын келечекте бизнесмен айымдардын катарын толуктагысы келерин айтып, маареке эмоцияларга толгон жагымдуу маанайда өтүп жатканын белгиледи. Мектебим татына келгиле барыңа, окуткан мектебим жеткиле барыңа. Филармонияга чоң рахмат, бизди чакырып, дагы улуу кызым бар. Коляска менен келдик, биз залда калды, азыр залга отургузуп койдук. Чоң рахмат, концертти дагы жакшы өтүп атат. Аябай сонун экен. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө утурулай өткөрүлгөн майрамдык иш-чарага Бишкек шаарынын мектеп окуучулары, турмуштук шарты оор болгон үй бүлөлөрдүн балдары, социалдык өнүгүү башкармалыгында каттоодо турган жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар күбө болушту. Мааракеде кичинекей шаар тургундарына театралдаштырылган жомоктор дүйнөсүнөн үзүндүлөр көрсөтүлүп, белектери берилди. Сегодня в филармонии проходит торжественное мероприятие. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында балдардын эл аралык коргоо күнүнө карата Бишкек мэриясы тарабынан уюштурулган маареке өтүп жатат. Чакырылгандардын басымдуу бөлүгү реабилитациялык борбордо тарбияланган балдар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана социалдык өнүгүү башкармалыгында каттоодо турган балдар. Жалпысынан 1000ден ашуун бала катышууда. Майрамдык иш-чара эртең дагы уланат. Ко дню защиты детей.
Ал эми Үмүт балдар борборунун методисти Перизат Сатыбалдиева бүгүнкү мааракеде балдардын аз болсо да көңүлдөрү көтөрүлүп, жагымдуу маанай тартуулады деген пикирде. Эми ал майрамдык шаң аталган борбордо эртең да уланарын белгилеп, балдардын ууртуна жылмаюу тартуулоонун аракетин көрүп жатышканын белгиледи. Жылда балдарга өзүбүздүн борборубузда дагы өзүнчө майрам уюштуруп беребиз. Эртең мына балдар бакчасын уже 12 бала бүтүп атат, как выпускники болуп атат. Ошолорду атайын ошолорго арналган дагы майрамыбыз бар. Андан сырткары ошо балдарга өзүбүз чогуу чаран балдар менен кичинекей майрамдарды уюштуруп, өзүбүз ырдап, бийлеп баягы ошондой майрам уюштурган. Белгилей кетсек, эл аралык балдарды коргоо күнү жай мезгилинин биринчи күнүнө туш келип, дүйнө жүзү боюнча 1950 жылдан бери белгиленип келет. Майрамдын максаты балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу, балдардын бакубат жашоосун камсыз кылуу үчүн кандай чараларды көрүү керектиги тууралуу маалымдоо. Бул күн ошондой эле зомбулук көргөн жана укуктарынын бузулушунун курмандыгы болгон балдарды колдоо жана коргоо максатын көздөйт. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньо ТВ. Касымалы Байалинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасында «Ыймандан дилим тазарат» аталыштагы кыргыз эл акыны Манас орденинин ээси коомдук ишмер Надырбек Алымбековдун 14 томдон турган жаңы китептеринин бет ачары жана көрөрмандары менен чыгармачылык жолугуу кечеси болуп өттү. Иш-чарада акындын өмүр чыгармачылыгына арналган презентация көрсөтүлүп, жаңы китептердин көргөзмөсү уюштурулду. Мындан тышкары акындын ырларын окурмандар ийне жибине жеткире көркөм окушуп, обондуу ырлар жаңырды. Акын Надырбек Алымбеков миң түйшөлүп жүрөгү менен жараткан чыгармаларын окурмандары баалайт деп терең ишенет. Жаңы 71 китеп чыгардым, мына сырап келдим, жалпы саны боюнча. Атак 18 том китеп, анан 10 тилде которулган. Акындык өнөр боюнча жалпы санынан 300-ге жакын, бирок көбү ырдабай адашып кетишти. 2-3тен ашыгын ырдап жүрүшөт. Кудайга шүгүр. Бул китепти биз атайын бет ачарын уюштуруп атабыз. Балдарды адабиятка, көркөм адабиятка, поэзияга жана ушундай мыкты акындарды тааныштыруу максатында өткөрүп жатабыз. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.